Саламатсыздарбы, урматтуу Кызыл Квадрат каналынын көрүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан жаңылыктар топтому. Эгер сиз биздин каналда алгачкы жолу болсоңуз, анда подписаться болуп кетиңиз. Бүгүн 4-ноябрда Сербиянын борбору Белград шаарында 23 жашка чейинкилер арасындагы күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунун 3-күндүк беттештери уланат. Бүгүнкү мелдеште кыз келиндер күрөшү уланат. Анда дүйнө чемпиондугуна 57 кг салмакта Назира Марсбек кызы килемге чыгат. Ал алгачкы жүрүшүн 8-1 финалда баштап, анда нигериялык Балбан менен кезгелет. Беттештер Бишкек убактысы боюнча саат 15:30 башталат. Ошондой эле 76 кг салмакта Айпери Медет кызы финалда күрөшөт. Ал финалда колумбиялык Татьяна Рентери аттуу Балбан менен кездешет. Финалдык беттештер Бишкек убактысы боюнча саат 23:00 старт алат. Коңшу Өзбекстандын социалдык тармактар жана мессенджерлердин иштөөсүнө чектөө киргизилгенден бир нече сааттан кийин Узкомнадзораттын жетекчиси Галипшер Зияев кызматтан бошотулду. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык, чиновникти туура эмес жана карама-каршы иш-аракеттери үчүн деп президент Шавкат Мирзиёев кызматтан алган. Өзбекстандагы социалдык тармактардын ишин чектөө чечимин Шавкат Мирзиёев бир жактуу жана толук ойлонулбаган деп атаган. Окуя боюнча тергөө амалдары жүргүзүлө турганын президенттин басма сөз катчысы билдирген. Өзбекстанда социалдык тармактарга чектөөлөр 3-ноябрдан тарта күчүнө кирди. Бөгөттөлгөн социалдык тармактарга Facebook, Telegram, YouTube, Instagram, Одноклассники жана башкалар кирет. Буга чейин жөнгө салуучу орган дагы ушундай мыйзам бузуулар үчүн TikTok, Twitter, Skype жана ВКонтакте сайттарына бөгөт койгон. Социалдык тармактар жеке маалыматтарды иштетүү эрежелерин бузгандыгы үчүн жабылды. Нарын облусундагы Кара Кече көмүр кенинде көчкү жүрдү. Бул тууралуу Кыргыз көмүр ишканасынын маалымат катчысы Жийде Зоотбекова билдирди. Окуя көмүр казылбаган аймакта болду. Жабыркагандар жок. Көмүр казып алуу иштерине эч кандай көлөкөсүн түшүргөн жок. Көйгөй жаралбайт деп айтылат билдирүүдө. Ошол эле учурда өзгөчө Кырдаалдар министрлиги окуя саат 13:30 болгонун кабарлап, жер кыртышы бир экскаваторду басып калганын кабарлады. Бактыга жараша ичинде айдоочу болгон эмес.